Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. 1 сентябрь билим майрамы менен куттуктаймын. Тарбиялык сабагыбыздын алгачкы темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстан эркин мамлекет. Сабагыбыздын максаты мекен жөнүндө маалымат алуу менен Кыргыз Республикасынын символикаларынын маанисин түшүнөсүңөр. Ошондой эле Кыргызстан эркин мамлекет экендигине ишенүү менен патриоттук сезимдериңер ойгонуп, мекенибизди көздүн карегиндей сактоого, ата мекенди сүйүүгө, мекен менен сыймыктанууга, инсандык негизги сапаттарды калыптандырууга жана биз кыргызстандыкпыз деген сезимге тарбияланасыңар. Анда баарыбыз мекен жөнүндө маалыматка көңүлүңөрдү бурабыз. Мекен сөзү ар бирибиздин жүрөгүбүзгө жакын жана түшүнүктүү. Мекен бул биз төрөлгөн, биздин ата-энелерибиз жашаган жана ата-бабаларыбыз жашап өткөн жер. Балалыгыбыздын бул жерде бизди курчап турган дүйнө, үй-бүлө, достугубуз, жакындарыбыз баары тааныш. Мекен деген сөздү ар тараптуу карап көрөлү. Географиялык жактан карап көргөндө, кайсы жерде жашасам, ошол менин мекеним. Тил жана маданият боюнча караганда, менин тилимде сүйлөгөн жер менин мекеним. Материалдык жетишкендик боюнча айтып өткөнүбүздө, менин үйүм, менин мекеним. Туугандык байланыш боюнча караганыбызда, жакындарым, досторум жашаган, ата-бабаларымдын сөөгү калган жер менин мекеним. Мамлекеттик түзүлүш боюнча караганыбызда, менин демократиялык эркин республикам. Бийик нарктуу, улуу кыргыз элим бар, береке мол, ажайып кооз жерим бар. Бабалардан кылым кезген мурасы, ата мекен сенин ыйык демиң бар. Мекеним барда мен бармын, мекеним барда кам бармын. Мекенин сүйүп өссө экен, жанымдай көргөн балдарым. Мына балдар, биздин мекенибиз Кыргызстан. Кыргыз Республикасы 1991 жылдын 31 августунда көз карандысыз эгемендүү мамлекет болуп белгиленген. Кыргыз Республикасынын символикалары 1991 жылы 31 августта Кыргыз СССР-нин жогорку кеңешинин сессиясында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү тууралуу декларация кабыл алган. Көз карандысыздыкка ээ болгон жаңы мамлекет эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаңы символдорду кабыл алган. Өлкөбүздүн Конституциясында белгиленгендей, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору желеги, герби, гимни бар.
Символ бул башкы белге. Мамлекеттик символика көз карандысыздыктын жана эгемендүүлүктүн белгиси. Кыргызстандын мамлекеттик символдору кыргыз элинин кылым карыткан тарыхынан кабар берет. Аларда кыргыз элинин муундан муунга өтүп келген улуу руху, бекем биримдиги, күчтүү эрке чагылдырылган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу. Туу Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Авторлору Айдарбеков, Жайчыбеков, Иптаров, Матаев, Сыдыков. Ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынан жасалган. Күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик буручтуу кызыл кездемеден жасалган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби. Герб Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1994 жылдын 14 январындагы токтому менен бекитилген. Авторлору Асейин Абдыраев, Садырбек Тубанаев. Герб ак кырбууланган көк түстөгү тегеректин ортосундагы канатын жайган ак шумкардын сүрөтүнөн. Көлдүн ары жагында жайгашкан ала тоо кыркырларынан жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күндөн. Тегеректин эки капталынан орун алган пактанын жана буудайдын сабагындагы башынын сүрөтүнөн. Тегеректин жогорку бөлүгүндөгү орун алган Кыргыз жана тегеректин төмөнкү бөлүгүнөн орун алган Республикасы деген жазуудан турат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни. Гимн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992 жылдын 18 декабрындагы токтому менен бекитилген. Сөзү Жалил Садыков жана Шаптанбек Кулиев. Музыкасы Насыр Давлесов жана Калый Молдобасановго таандык. Гимн биздин ата мекенибиздин улуулугу жана ажайып кооз сулуулугу жөнүндөгү салтанаттуу ыр болуп эсептелинет. Курултайдын катышуучулары Кыргызстан эркин өлкө экендигин айтып өтүшкөн. Бул тууралуу Freedom House эл аралык уюмунун докладында айтылат. Кыргызстан бул иликтөөдө коңшу мамлекеттерден тышкары Орусия менен Белоруссиядан алдыга чыкты. Американын Freedom House уюму 195 өлкөдөгү эркиндиктин абалын иликтөөгө алган. Ал үчүн 3 баскычта иликтенген: эркин, жарым жартылай эркин жана эркин эмес өлкө болуп. Кыргызстан Борбор Азия аймагындагы эң эркин мамлекет деп табылды. Кыргызстан демократиялык баалуулуктарды туу туткан, мыйзамдуулукту сактаган эркин өлкө болуп эсептелинет. Кыргызстан эркин мамлекет. Бир күнү бир акылмандан патриотизм деген эмне деп сурашыптыр. Анда акылман: патриотизм бул менин өлкөм, бардыгынан мыкты деген ишеним. Анткени бул өлкөдө сен туулгансың деп жооп берет. Кыргызстандын кайсы жеринде, кайсы шаар, айылында болбойлу, ал биздин эркин, эгемендүү Кыргызстан. Мамлекеттин өнүгүшү улут аралык биримдик, ынтымак, сиерге байланыштуу. Ошондуктан ар бирибиз улутубузга карабастан өз мекенибиздин патриоту болушубуз керек.
мамлекетибизден көздүн карегиндей сактоо үчүн ата мекенибизди коргоого милдеттүүбүз. Кыргызстан жаратылышы кооз, кең байлыкка бай өлкө. Жылына миңдеген эс алуучулар келишет. Биз Кыргызстан дүйнөдө татыктуу, келечеги кең, эркин мамлекет экендигин далилдеп, аларга татыктуу меймандостукту көрсөтүшүбүз зарыл. Биз эркин жана бакубат өлкөнүн балдарыбыз. Улуу урпактарыбыздын баа жеткиспелигин сактап, үмүттөрүн ишке ашырышыбыз керек. Мекеним менин Кыргызстан. Анда балдар бардыгы түшүнүктүү болду деп ойлойм. Менин демократиялуу эркин республикам деген темада дил баян жазып келүүнү үйгө тапшырма берем. Эгемендүү эркин мамлекет болуу бул эң чоң сыймак. Дагы бир жолу мамлекетибиздин эгемендүүлүк күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.